Мен ойлойм ушул лицензия боюнча дагы биз жеңилдик берсек. Эми 3 жыл билим берип келген кесиптик лицейлер 2 жылга кыскарып, өздөрү каржылашы мүмкүн. Башкача айтканда, аларга түшкөн окуу төлөмүн мамлекетке бербей эле кесиптик окуу жай үчүн жумшашы сунушталды. Мындай өзгөртүү киргизүүнү эл өкүлдөрү Бактыбек Чойбеков, Элдар Сулаймановдор баш болгон бир канча депутаттар сунуштап жатышат. Мындан сырткары долбоордо кесиптик лицейди бүткөн адам орто же жогорку билим алууну кааласа 2-курстан баштап окуй башташы да каралган. Кээ бирлери кесиптик лицейлер өзүн каржылаганга мүмкүнчүлүгү бар. Бул баягы мамлекетти күтүп отура бербей, акчасын өздөрү тапкан акчаны өздөрү баягы өзүнүн баягы өнүгүүсүнө жумшай турган акча болот деген сунуш болуп атат. Себеби дегенде булар тапкан акчаны Минфинге барат, республика бюджетке, анан актан чыккан баары кичине оруураак болуп атат да, туудуруп атат да. Ошон үчүн өзүн камсыздап мүмкүнчүлүк бериш керекпиз да биз. Эл өкүлдөрү облустарды кыдырып, кесиптик окуу жайлардын жетекчилери менен жолугуп, алардын сунушун угуп жатышат. Бүгүн Ош шаарында жолугушуу өтүп, анда бир топ маселелер талкууланды. Мындан сырткары сунушталып жаткан мыйзамда жеке балдар бакчасын ачуу үчүн лицензияны да жок кылууну пландап жатканын билдиришти. Анткени балдар бакчасы тартыш болуп, миңдеген балдар бакчага барбай жатканы тууралуу айтылды. Жеке ишкерлер ача берсин, лицензияга башкалардын убактын кетирип, анан өзүңөр билесиңер, бизде дагы бюрократия бар. Анан ошол бюрократиянын айынан коррупцияга айланбасын деп, биз ушул лицензияны жокко чыгарайлы деп атабыз. Жеке ишкер бала бакчаны ачса, жөн эле уведомление жөнөтүп коет Минобразованияга. Мына мен ушундай жеке ишкер ушул жерде бала бакча ушунча балага ачтым деп берип койсо, алар аны келип ошол жерден көрүп, өздөрүнүн ошол программасын берет окутуу боюнча. Көчмө жыйында кесиптик лицейлердин алды 40-50 жылдан бери капиталдык оңдоп түзөөдөн өтпөгөнү айтылды. Мындан сырткары тамак аш үчүн 30 сом бөлүнүп, бир канча убакыттан бери көтөрүлбөй жатканын билдирип, бааны көтөрүп берүүнү суранышты. Эгерде мына балдарга тамак аш бир 60 сом, 100 сомго чейин жетип калса, аябай жакшы болот эле да. Себеби бизде билесиңер, окуу жайга тоголок жетимдер, аз камсыз болгон үй бүлөдөн жарын жетимдер келип билим алышат. Алардын значит, аларда азыр переходной возраст, организм тамакты талап кылат. Ошондуктан ушул маселе чечилип калса жакшы болот эле да. Кыргызстанда 100 башталгыч кесиптик билим берүү лицейлери болсо, алардын 6 абактарда жайгашкан. Жалпы 100 кесип боюнча үйрөтүлүп, 50 кесипке өзгөчө басым жасалат. Учурда аталган кесиптик лицейлерде анализ жүрүп, алдыда оптималдаштыруу болуп, алардын бош калган мекемелери бала бакча же мектеп үчүн берилиши мүмкүн экени айтылды. Өлкөдө мектеп жетишпей атат, бала бакчалар жетишпей атат. Бизде азыр ошол жетекчилик тарабынан ушундай анализ жүрүп атат, талдоо жүрүп атат. Кайсы кесиптер, кайсы жакта лицейдер оптималдаштыруу жолуна барсакпы деген ойдорубуз бар. Буга чейин 2016 жылы да оптималдаштыруу болуптур. Бир канча лицей бири-бирине кошулуп, ошондо бизде акча да үнөмдөйт и зданияларда, имараттарда бошосо, анда биз мектептерге берүүгө даярбыз. Кесиптик лицейлерде балдар бюджеттик жана контракттык негизде окушат. Дээрлик 70% бала жылына 8 000 сомдон 48 000 сомго чейин окуу акысын төлөшөт. Алар окууну бүткөндө дипломго жана аттестатка ээ болушат. Зыягүл Болоткызы, Актилек Омурбеков, Бейтарап, Ош шаары.